Өлкөдө бир нече күндөн бери соодагерлер жаңы салык саясатына каршы нааразычылыктарга чыгып жатышат. Алар кассалык аппараттарды жоюп, патент менен иштөөнү талап кылышууда. Бул талап менен өлкөдөгү ири делген Кара Суу, Дордой, Аламүдүн, Орто Сай базарларынын ишкерлери чыгып, айрымдары иш таштоого чейин барышкан. Бул окуялардан соң президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып, соодагерлер менен жеринде жолуккан. Конечно, ошондой немеге макул кылып, ошондой байларды беребесин. Бизге ошол карапайым элге мындай ошол патент боюнча эле калсынчы сизден сураган. Менин башка сөзүм жок. Чынбой адамдар башка эч неме. Июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим, анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бүгүн. Мен кече билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына ачык айтып коеюн, салыкчылар отурат. Biz урматтуу эл журт. Мына 2 жылдан бери мурда илгерки азыр эжек айтып кетпедиби? 2010 жылга чейин төлөп келген, анан 10 жылы ооруп калсам, фамилиям да жок экен депчи. Соцфондко деп. Мундайлар мурда болуп келген. Мурда болуп келген, соцфонддон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү урдаган. Бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтересован. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ал ишкерлердин талабын эске алып, патент менен иштөө системасын 2024 жылдын июль айына чейин калтырды. Аны менен катар жылдык товар айлантуусу 15 миллион сомго жетпеген соодагерлерди салыктан бошотуу чечимин чыгарды. Мындан ары ишкерлердин митинги токтолсо базарларга тышкы башкаруу киргизилерин айтты. Мамлекет башчы эч нерсе жашырууга мүмкүн болбой турганын, өзүнүн мүлкүн да ачыга чыгарарын белгилеген. Кыйкырсаңар, укмуш кыйкырасыңар. Жол начар, мектеп керек, садик керек, условия керек, анан тиги керек, бу керек деп. Анын баары эмнеден салынат? Эмне үчүн 30 жылда болбогон иштер 2 жылда жылды? Эмне үчүн жылды? Биз жана налоговый, соцфонд, тияк буяк бюджетти уурдагандарды жок кылгандан баштап анан жылды. Бюджет 2,5 эсе көтөрүлдү. Бажы 3 эсе көтөрүлдү мына. Ушул далилби силерге? Далилби? Бир салыкты биз өйдө көтөргөн жокпуз. Салыктын түрлөрүн, башка жаңы түрлөрүн кошкон жокпуз. Бул багытта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да үн катты. Ал базар ээлери байлыктын артынан түшүп, ижара акыларын кымбаттатып, элди кыйнап жатканын негиз кылды. Мындай аракет улана берсе, базарлар мамлекетке кайтарыларын эскертти. Уюштурулган нааразычылыктардын артында базар ээлери турат деп эсептейт. 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп, базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз. Керек болсо бекер берип коебуз, пайдалана бергиле деп. Налогуңар төлөгүлө, пайдалана бергиле деп туруп. Экономист Мирлан Убайдыллаев салык саясатындагы реформаларды колдоого алат. Ал ККМ аппараттары менен көмүскө экономиканы ачыга чыгаруу керек деп эсептейт. Жасаган иш аракетине ылайык пайда табып, өз пайдасы менен салык катары мамлекет менен бөлүшүш керек. Мына ушуну биз туура түшүндүрүшүбүз керек да калккачы. Эгерде биз ошол көрсөтүлгөн мыйзам боюнча салыктарды төлөй турган болсок, мамлекет эч кандай бизге мындай претензия койбойт. Ошондуктан экономикалык иш аракет жүргүзүп аткан субъекттер сөзсүз түрдө каалабай салыкты төлөш керек, өз убагында төлөш керек, көрсөтүлгөн пайыз менен төлөш керек, көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөш керек. Мыйзам баарына бирдей. Демек ошол мыйзамдын ичинде, ошол мыйзамдын чегинде иш аракет жүргүзүп аткандан кийин экономикалык субъекттерге дагы шарттар бардыгына бирдей түзүлүп бериш керек. Бардыгы бирдей түзүлгөндөн кийин ошондо ошол эле салыкты дагы өз убагында төлөө мүмкүнчүлүгү жаралат. Базарларда соода сатык менен алектенгендер 2024 жылдын 1 январынан тартып ККМди милдеттүү түрдө колдонушу керек болчу. Ишкерлер ККМдин түшүгү көп экенин билдирип, ага каршы чыгууда. Бийлик бул система кирсе, көмүскө экономиканын үлүшү азая турганын белгилеп келет. Алмагүл Эркебайкызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.